Кутулаңыздар. Ассаламу алейкум. Византиянын падышасы бир күнү ойлонаттагы чабарманын чакыртып, мен 3 суроо берейин. Ошол суроолорду бир алыс жактарда мусулмандар өлкөсү бар дейт. Ошолор жашаган мамлекетке барып, мына ушул мен айткан 3 суроону аларга берип, жообун алып келесиң деп чаптырат. Атын тынбай чапкылап каты жүрүп отуруп, чабарман мусулмандар жашаган баягы өлкөгө, шаарга жетет дагы. Мусулмандарга 3 суроо алып келдим деп, ошол өзүнүн келген жөнүн айтып, эшик тоскондор аркылуу халифке кабар айтырат. Халиф анын жөн жайын угуп, эшиктен кирүүгө уруксаат бердирет. Халифтин астына келгенде чабарман мусулман журтуна мен 3 суроо алып келдим деген өзүнүн мүдөөсүн дагы айтат. Бул 3 суроо бир жөн жай угулганы менен бүтүндөй мусулман ааламына, мусулман дүйнөсүнө болгон сынаакы чакырык болчу. Эмне кылар экен дегенде. Халиф маселенин олуттуулугун сезип, сарайына калаадагы окумуштуу, илимпоз аттуунун баарын, кыйын аттуунун баарын жыйдырат. Алыстан келген чабарман бийик бир чекичеге чыгат дагы суроолорун айта баштайт. Мусулмандар, мен силерге 3 суроо бергени келдим. Эгер ага жооп бере турган болсоңор, Византиянын падышасы силерге урмат кылып, алтын, жакутка толгон байлыктарын баарын жиберет. Суроо мындайча. Биринчиси, Аллах пайда болгонго чейин эмне болгон? Экинчиси, Аллах кай жакты карап турат? Үчүнчүсү, азыркы учурда Аллах эмне менен алек болуп турат? Ушул 3 суроого жооп берсеңиздер деген суроолду таштайт. Бул суроонун берилишинин өзү исламга болгон ишенбестик, түпөйлүк сыяктуу болгондуктан чогулган ошол аалымдар, кыйын илимпоздор бир кызыктай абалда калып, бир топко чейин тым-тырс болуп унчукпай туруп калышат. Бир маалда тынчтыкты бузуп, көпчүлүктүн арасынан бир өспүрүмдүн ичке үнү чыгат. Атаке, макул десеңиз, бул суроолорго мен жооп берейин. Менин берген жоопторумдан кийин могул чабарман үн ката албай калат. Ишене бериңиз деп балакай атасынан уруксаат сурап турганын көрүшөт. Ошол балакай адетти сактап, халифтен сүйлөй берүүгө уруксаат сурап, качан гана халиф макул болгондо, Византиядан келген чабарман балага биринчи суроосун узатат. Жигит, Аллах пайда болгонго чейин эмне болгон? Дейт ал. Анда балакай дароо, сен өзүң эсептегенди билесиңби деп суроого суроо менен жооп узатат. Ооба, билем, дейт чабарман. Билсең жакшы экен. Анда 10дон ылдый карай, тетири карай тескери саначы, дейт балакай. Византиялык жигит санап кирет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп эле токтоп калат. Бала болсо тигини такып, эмнеге токтоп калдык? Бирден ары карай санай бер деп жооп күтөт. Чабарман, бирден ары эчтеке жок. Бул эң акыркы цифрада деп таң кала жооп берет. Арифметикалык 1 деген сандын ары жагында эчтеке жок болсо, акыйкаттын акыйкаты, бүт ааламдардын ээси, түгөнгү, чексиз, ачыгын, көмүскөсүн, биринчисин, акыркысын, айтор бүт баарын өзүнө камтыган Кудайдан мурда, Аллахтан мурда бир нерсе барбы деп суроого кантип батыңдың деп чабармандын көзүнө тике карайт бала. Мындай жоопту күтпөгөн чабарман мукактанып, эчтеке дей албай туруп калат. Анан экинчи суроосун берет. Айтчы, Аллах кайсы жакты карап турат дейт ал.
Baladarı şam alıp gelip bu jigitke bergileçi. Anı bul güygüsü. Anan oşol şamdın jarığı kay jaktı karap turganın özü aytып bersin dep жооп berет. Çavarman taң kalıp şamdın jandarından çıkkan jarık büyük taraptı jarık kıla beretmespi. Tündüktü, tüştüktü, batıştı, çıgıştı karap jarık çaçaptı. Kayсы bir belgili bir tarafka karay jarık çaspası tüştüktü go deyip. Anı uqqan bala doğuşun büyük çıkarıp fizikalık jarık tuş tarafka jarık çaçarın jakşı bilet ekensin. Abiri goşol jarık kayсы tarafka karap bagıtты alıp turarın tak aytıp bir albagan soň. Bütün jer şarı, bütün alamdardı jarık kılıp turgan, jaratkandı, Allah'tı kayсы jakты karap turat dep suragaның kanday? Eger bilsen, jaratkan Allah büyük bardık mezgillerdi. Ötkön çaktı dağı, uçurdu dağı, gelecekti dağı özünü kamtıp, büyük bardık taraplarga jarıgın çaçıp durat dep janagı bala takıldap söylep tigi kişinin oğzunu açırat. Genede ele balanın mıntıp har bir suroosuna tak, dana, işenimde жооп berip turganına çında öyle taң kalgan çavarman eң akırkı suroosun berүүgө kamdanıp obdulup umtulup kalganda bala andan murda ozunup bir azga toktoy tur çavarman. Janatan beri sen suroo berip atasың. A men aga жооп berip atam. Çındap kelgende senin suroon kulakka dana uğula turganday, menin joobumdagı tak ошондой kulakka tak jete turganday bolsun üçün ekөөбүz ордубузду алмаштырып алсак акыйкат болгон болор эле. Кандай дейсиң? Дегенде баягы чабарман келгин адам бул жүйөгө макул болуп өзү ылдый түшүп, аба жана бала болсо ал суроо берип жаткан бийик жерге барып турат. Мына ошондон кийин чабарман эң соңку суроосун узатат. Ай бала, айтчы мага, азыр Аллах эмне кылып атат? деп суроо таштайт. Бала болсо башын бийик көтөрүп, бийик кармап, Аллах азыр эле могу бийик жерде турган жалганчынын жалганын чыгарып, исламды шылдыңдаган калпын төгүндөп, аны төмөн ылдый түшүрдү. Ал эми Аллахтын бир экенине, жалгыз экенине ишенген баланы ал бийикке көтөрүп, анын оозу менен чындыкты айттырды. Аллах өзү Куранда жараткан ар күнү иш менен алектеп айткан аятты түшүргөн деп бала сыймыктуу жооп узатат. Византиялык чабарман болсо сөзгө сынып, кадыры кетип, өз өлкөсүнө шылкыйып кайтат. Бала болсо мезгил өтүп, убакыт өтүп, ислам динин өнүктүрүүдөгү абройлуу аалым болуп жетилет. Кудуреттүү Аллах ага өзгөчө бир акылмандуулукту тартуулап, динге болгон түшүнүгүн кеңейтип, динге кызмат өтөгөн залкар тагдырды ырыолойт. Ошол баланын ысымы Абу Ханифа эле. Кийин ал ислам дүйнөсүнө зор из калтырган Имам Азам деген атагы чыккан улуу кемеңгер, исламый аалым болуп тарыхта кала берет. Жакшыны жайылта берели. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.